картошка пияз койгон жерде азыр окуп атат. Ар бир партага 3төн бала отурат экен. Көрүп койбойсузбу? Билем муну, келген бу жерге. Манас шаарындагы номер 3 Жусупбек Бакиев атындагы мектептин окуучулары кампада окуп жатышат. Мындай көрүнүшкө чыдабаган ата-энелер регион телеканалына кайрылды. Мурда кампадан класска айланган бөлмөдө сабак өтүлүп жаткандыктан окуучулар тыныгууга чыккан соң класстын ичи менен тааныштык. 3-класстар сабак өткөн кабинетин келип карай турган болсок, бул жерде күн дагы дээрлик жетишсиз, андан сырткары жылытуу системалары жок. Бир партага 3төн окуучулар келип олтуруп сабак өтүшөт. Ата-энелерди нааразы кылган нерсе бул окуучулар алдыда кыш мезгилинде дал ушул жерде кантип билим алышат деген суроонун айланасында болууда. 1-класста келгенде ушул жерде окуйт эле. Бул жер өзү склад болгон экен. Ошо майда чүйдөн алып келе турган бул класс эмес, негизи отопление эч нерсе жок. Зымдарды көрдүңөр, ачык условия жок, эчтерге окута турган эч нерсе жок. Кандай окутат бул жерде ата-эне балдар билбеймин. Склад деп атат. Мугалимдер өздөрү ham айтты, мурда склад болгон, балдар жетишпей атат, ушул жака бөлүп койдук деп. Биздин балдар неге мындай жерде окуйт? Неме биздин балдар өзү 1-класска киргенден бери бир нормальный класста окубады да ачыгы. Мына класста тартып кетсеңер болот, мына жерде да окуган. Анан оно жакта азыр мурда ошо склад болгон экен да, картошка пияз койгон жерде азыр окуп атат да биздин балдар. Жана балам кечинде барат, ручкам түшүп кетсе ала албайм дейт да, тар дейт ушунчалыкчы. Анан кийин 3төн окуп атышат. 3төн отурат да, мына жазганда бири-бирине колдору тийип, ошого бизге кичине нормальныйраак класс кылып берсе жакшы болот эле да. Чоңураак, кененирээк, жарыраак, эми башка балдардан эмнеси кам биздин балдарды деле. Тем более менин жалгыз эле уулум бар. Эми каш көзүм карап отурган. Аны жерден өпкө касал кылып алам деп корком да. Суук деп атат, зак күн тийбейт. Биз ата-энелерден пикир алып жаткан учурда мектепке шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы келип, сөз болуп жаткан бөлмөнүн абалын көрүп чыкты. Андан соң мектептеги башка кааналарды ата-энелерге көрсөтүп, абалды түшүндүрүп бермей болду. Мугалимдердин деле акысы бар да жакшы отурганы турабы мисалы? Барбы жокпу? Мугалим деле, окуучунун деле акысы бар. Жакшы жерде отурганда. Буга чейин сен абалын көргөн эмессиңби? Ошон үчүн кандай болгонун мисалы. Быйыл кирди бу жерге кандай болду түшүнүп коңузчу. Анткени окуучунун саны көбөйүп кетти. Булар мурда башка кабинетте окуйт эле. Окуучунун саны көбөйүп кеткендигине байланыштуу ал жер мурда кабинет болгон. Анан кайра быйыл ремонт кылып, дагы убактылуу кабинетке киргизип турдук. Отопленияны уже сметасы өттү. Мурунку жумада келди тендерщиктер. Мына жумадан баштайбыз деген. Сиз бул жерде завучсузбу? Мен башталгыч класстарын окуп. Мектепте айтылып атат да, окуучу көп депчи. Бул маселе кече эле же бүгүн же сентябрда эле пайда болуп калган жок. Анан буга чейин эле башка жактарга кайрылдыңарбы, жогорку жактарга? Айтылып атат. Биздин кабарыбыз бар, кайрыла берет. Бирок мисалы караңыз, бул жерде жакын жерде жашаган адамдар бар да, жарандарыбыз бар. Алар именно ушул жерге берем дейт да мисалы. Анан кийин биз дагы жанагы класстын нормалары бар. Аны сактадык быйыл. Колдон келишинче сактадык. Шаарда ушул маселелер бар. Аны жетекчилер өз дагы билет. Мунун үстүндө иштеп атышат. Биз дагы колдон келген аракетти кылып атабыз да. Тиешелүү жеткиребиз, чыгылса пландар бар боюнча. Буюрса кийинки жылдан шаарда 1-2 мектеп курулуп калган болсо бир аз жеңилдейт. Бул кабинет мурда музей болчу. Мен өзүм көрүп келип, бул жерде жанагы экспонаттар бар болчу, аны баардыгын инвентарлап туруп эмеге музейге, шаар музейине тапшырып койдук. Директордун эмесимен. Анан бул жерде ушундай ремонттоп туруп класс кылып койдук. Негизи бул жер вход болчу экен да. Негизги мектептин кириши ушул жер болуш керек эле. Бирок алясыздан ушундай болуп атат. Бул жерде жылуулук кандай болот? Жылуулук болот. Кандай кылабыз? Электрический болсо керек, көрөлүчү муну. Эми муну караш керек экен. Алдыда суук келип атат, жылуулук маселесин чечиш керек да. Жылуулук бар болуш керек. Мына жерден көрөлүчү, трубалар болгон болсо азыр ушу ремонтко кирген. Бул жерден кирген болуш керек. Жанагы шаардын кыш-күзгө даярдоо маселеси менен бул жерге ремонт болот, отоплениясы. Ошол жерде улап койсо керек. Бирок көйгөй бир гана кампа же музей менен чектелбейт. Мектептин чакан китепканасында убактылуу класска айланган. Тар бөлмөгө сынган, отурууга ыңгайсыз парта отургучтар коюлуп, башталгыч класстын окуучулары ошол жерде отурганына күбө болдук. Биз Жеңиш Байзаковду абалды жеринен көрүп коюуга чакырдык. Бирок ал китепканага баш баккан жок. Булар ошондо канчынчы класстар? Азыр жекеси келет, 2-класс. Булар 2-класс. Сабакты ушул жерде өтүшөбү? Жок, дополнительный. Кошумча сабак. Бу жерде эме эмес. Кошумча сабак болгондо бул жерде канча сааттан отурат күнүнө? 1 саат эле. Кошумча. Булар азыр сабактан чыгышты, сабак убактысы бүттү да. Кийинки смена кирет азыр. Бул жер өзү мурда эмне болгон имарат? Бул жер китепкана. Мектептин китепканасы. Сиз бул жерден эмне
китепкана, мен азыр китепканачымын. Бизге кече жаңы китеп түштү. Азыр ошолорго печать басым номерация коюп аткам. Мунун нары жагында эмнелер бар? Китепкана, китептер бар. Мына кылалычы. Сен суранычы. Бизге бир жардам берип тургула. Мен билем абалдарды. Бирок айлы чече албайбызмын, ачык айтайын. Азыр бүгүн чече албайбыз да. Бүгүн чече албайсыз, көрүп койбойсузбу? Билем муну, келген бу жерге. Келген. Бул жерде азыр эмне өтүлөт? Кандай сабактар өтүлөт? Кадимки сабак кандай? Могу жерде эмне өтүлөт эле мына жакта? Китепкана. Китепканаңыздарда сабак өтүлүп атыптыр го. Кошумчалуу эме кылып турабыз, даярданган. Сабак өтүлбөйт ал жерде. Сабак, предмет сабак өтпөйт. Мектеп директору кызматка 2 ай мурда дайындалганын билдирип, бул кампалар мурда эле класска айланганын айтты. Ошондой эле имарат тартыштыгын жоюу үчүн тиешелүү мекемелерге кат жана кайрылуулар жөнөтүлүп жатканын кошумчалады. Чечим биз азыр ошол ата-эне кайрылган классты бул музейге жайгаштырабыз. Музейде кабинет кылганбыз жаңы эле. Ошол жерге жайгаштырып беребиз. Музейдеги окуучулар кандай болот? Музейде биринчи сменда окуучу окуп киргизгенбиз, ошону экинчи сменада коюп беребиз. Класстардын жетишпестиги боюнча биз жогорку органдарга кайрылып азыр чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Бизде окуучунун саны көп. Өзү 680 окуучу окуш керек бул мектепке, а бизде 2132 окуучу азыр билим алууда, 75 мугалим эмгектенүүдө. Азыр 3-чү сменага хотя бы которобуз деп ушинтип атышат да. Эми майли 3-чү смена болсо деле азыр оны классты көрдүңөр өзү. Бирактан эле кире албадым менчи дальше нарагыначы. Анан жакшы болот эле 3 болсо делечи, башка жакшыраак класска көчкүчү. Бизге карап жакшы эме результат чыгарып берсе жакшы эле. Если бизге көнбөй турган эме болгон болсо күнүбүз жеткен жерге чейин барабыз. Ата-энелер бүгүнкү кайрылуудан кийин мектептин жетекчилиги жана билим берүү башкармалыгы балдар үчүн коопсуз, ыңгайлуу шарт түзүү боюнча реалдуу чара көрөт деген ишенимде турушат. Белгилей кетсек, учурда мектепте 2100дөн ашык окуучу 3 нөмөттө окуп жатышат. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.